Ибрагим Пайгамбар эч качан жалгыз отуруп тамак жечү эмес экен. Качан гана тамак жейин десе, сөзсүз түрдө бирөөнү чакырып, аны конок кылып, бирге тамак жечү экен. Ушул жакшы сапаты Ибрагим Пайгамбарды Халилуллах же болбосо Алланын досу деген мартабага жеткирген. Күндөрдүн бир күнүндө Ибрагим Пайгамбар тамак жейин деп жанында эч кимди таппай сыртка чыгат да, сыртта бир аксакалды көрөт. Аксакалга барып, "Жүрүңүз аксакал, экөөбүз олтуруп тамак жейли" деп үйүнө чакырып кирет. Тамак жегенден мурун Ибрагим Пайгамбар бисмилла деп баштаса, жанындагы аксакал жөн эле тамак жей баштайт. Бул нерсе көңүлүнө буруп, Ибрагим Пайгамбар, "Эй аксакал, сиз бисмилла деп айтпадыңыз го" дегенде, аксакал жооп берет. "Мен Алланы да тааныбайм, Кудайды да тааныбайм. Мен Кудайга ишенбейм" дейт. Буга бир аз жини келип, бир аз ачууланган Ибрагим Пайгамбар, "Сиздин жашыңыз канчада" дейт. "Жашым 90 деп жооп алгандан кийин 90 жыл жашап, Алланы тааныбасаңыз, анда менин дасторконумда тамак жегенге акыңыз жок" деп үйдөн кууп чыгат. Көп өтпөй эле периште келип, "Эй Ибрагим, Алланын сага саламы бар. Аллах сага минтип айтты. Мен бул кулумду 90 жылдан бери жашатам. 90 жылдан бери ачыктан ачык мени жок десе да, мага ишенбесе да, мен ага рызкысын берип келем. Сен болсо бир жолу Аллах жок, мен Аллага ишенбейм деген үчүн аны үйдөн кууп чыктың. Бул кандай болсун" деп айтат. Муну уккан Ибрагим Пайгамбар заматта өзүнүн катасын түшүнөт да, сыртка чыгып жана аксакалды таап келет. Таап келип көңүлүн алып, кечирим сурап, курсагын тойгозуп, үйүнөн конок кылып узаткан экен. Эй адамдар, Алланын адеби менен адептенгиле. Бөлүшүү көмөктөшүү. Андыктан видеону башкалар менен бөлүшүп, жакшылыкты жайылтууга көмөктөш болуңуздар.